Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve kefâ ve salatu ve selamu ala nebiyyil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men iktefa. Amma ba'du. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Bugünkü cuma hutbamızın teması ibadattın türleri. Emnelerde ibadat dese болады. Qaysılar ibadatқа kiredi? İbadat деген al özü emne. Al-ibada, ibadat деген al kulçuluk kılu. Allah Taala'ga çın yürekten sıyınu, жалыну, жалбару, tilenü, şuların bari ibadatқа kiredi. İbadat бұл adam balası özü tekeberdігін сындырып, жоғар жақтан ылдыйлы. Мысалы, намаз. Үркіге бару, қадаға отыру, андан да ылдый сажда. Адам баласы өзінің tekeberdігін сындырусы намаздан тышқары деле. Біреуге tekeberdенбей жапыз болу, жупыны болу, өзін төмен алу, бұл қадіресе ибадат болып есептеледі. Эми ушул ибадаттын түрлөрү. İbadat жүрөк менен жасалчу ибадаттар бар. Жүрөк менен. Ошол жүрөк менен жасалчу ибадат кайсыл? Ага дарат кетпейт. Ушул бир ибадат бар, азыр жүрөк менен жасалчу. Бул ибадатты жасаш үчүн кыблага кароо шарт эмес. Мисалы, ан-нiyya, ниет кылуу. Жакшы бир иш жасоодо, мисалы, ушул үйүңүздөн чыгып, ooрлуу адамды зыярат кылууда, үйүңүздөн камынып чыгып, атайын бир барып, зыярат кылып, мен ага батамды берип, мен да андан батасын алып келейин деп чыгууда ошо ниет кылсаңыз, ушунун өзү ибада. Ушул ибадат кадыресе, ар бир кадамыңызга сооп жазылат. Ушул ибадат жүрөк менен жасалат. Намазга дагы жүрөгүбүз менен берилип, анан тил менен аны жарыялайбыз. Мисалы, той топурда биз сага силерге ушул бактылуулукту, бакыт жашоону чын жүрөгүмдөн каалайм дейт. Чын жүрөгүм деген чын ыхласы менен карам, жүрөгүн түпкүрүнөн чыгарып атат. Ушунун өзү ибадат. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ал-а'мал бин-нiyya ва ликулли имри'ин ма нава. Al-a'mal bin-niyyat. Amaldардын баары ниеттерге жараша болот. Намаз кадыресе, эки адам намаз окуду. Бирөөсү халыс Аллах үчүн окуду. Анын жандагысы кадыресе ошондой эле кыйын аракет менен, ошондой эле деңгээлде окуду, бирок ал ушул намазын бирөөгө көрсөтүү үчүн окуду. Көрдүңүзбү? Ниет бузулду, жүрөктөн чыккан жок. Анын өзү ушу турушу өзү бирөөгө көрсөтүү эле, аныкы ибадат болуп эсептелбейт. Ар бир жасай турган иш ниеттерге жараша болот. Муну чыныгы жүрөк менен жасалчу ибадат деп эсептелет. Ошондуктан өтмүштөгү эски доордогу табииндер бир күндө ичилчү тамакты жеерден мурда Bismillahirrahmanirrahim деп туруп, анан бир сөздү кошчу экен. Субханалла, не бир окшу, алтын муун өтүп кеткен да. Bismillahirrahmanirrahim деп, ал-кува аля таа дейт экен эле. Мага ушул жер жагат да. Ал-кува аля таа. Жей турган ушул жеген тамагым ибадатка гана күч берсин деп. Аллаху акбар. Муна жей турган тамак ибадатыма ушул бир дем берсин, күч берсин деп. Ушул дагы ибадат да ушул. Ушундай деп ниет кылса, тамак жеп отурушу дагы ибадат болуп эсептелет. Пайгамбардын ордунда сахабалар эме дейтилер? Хайя ну'мин саа. Кегилечи мынер отургулачы. Бир саат ыйманды мындай толуктап бир бышыктап албайлыбы дейт. Субханалла. Аллах Тааланын жараткан нерселери жөнүндө ар кандай бир ыймани нерселерди сүйлөшүп отуруунун өзү бирөө жан баштап жатат, бирөө чалкалап угуп атат, бирөө чөк түшүп, бирөө туруп угуп атат. Чын жүрөктөн ушинтип эле чогулушкан болсо, ошолордун чогулуп отурушунун өзү ибадат болуп эсептелет. Бүгүн мына жумага чыктыңыз.
Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисі бар. Ким үйінде дарат алса, жақшылап дарат алып, жұмаға ниет қылып ертерек шықса, бирок жолда келе жатқанда қолдарын мамытып бір-біріне аралаштырбаса, салаларын бір-біріне киілгістірбей келсе, Аллах Таала анын келе жатқандағы бір қадамында күнөөсүн кечирет, экинчи қадамында бейіштен даражасын көтерет. Аллаху акбар, қарам. Bir қадамыңызда бейіштің даражасы, екінші қадамыңызда күнөө кечирилип атат. Жөнү келетасыз. Сіз қанша қадам басып келдіңіз? Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Бану Салама урусунан алыстан Мадинада бир топ адамдар келди. Я Расулалла, мына сиздин мечитиңиздин айланасында мына бош орундар турат. Ушул жерде сурап келдик. Пайгамбар, а эмнеге? Мына 5 вакыт намазга каттоодо бир аз отурган жерибиз, үйүбүз ырактык, алыстык кылып атат. Мына сиздин ушул жакы белиңиздеги жайгашкан сахабаларга окшоп, биз да сиздин жаныңызга жайгассак, кирип чыгып турганга жакшы экен деди. Пайгамбар айтты. Ошол ордуңа да жашай бергиле. Бияка көчүп келүүнүн эч бир кажети жок. Туктабу атаракум деди. 2 жолу айтты ушул сөздү. Бул сөздү укканда келгендерине өкүнүп, кайра сүйүнүп кетишти. Бул сөздүн мааниси эмне? Ошол жактан намазды ниет кылып чыккандагы ар бир кадамыңарга силер намаздын соогун алып атасыңар деген. Ниет кылып чыктыбы намаздын соогун ала берет. Экинчиси, жүрөк менен жасалчу ибадаттын дагы бир түрү ал-ихлас. Ихлас бул негизги ибадат. Намазды кунт коюп, берилүү менен намазга киришкенде кудум Аллах аны көрүп тургандай эч бир ашыкча кыймыл жасабай, өзүн ушунчалык төмөн алып, айыптуу сезип туруунун өзү жүрөгү менен. Бул ушул ихлас деп эсептелет. Ар бир иште мисалы, караң. Ибрахим пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям «Инни ваджjahtu вajhiya лиллази фатара as-samawati wal-ard hanifa wa ma ana minal mushrikeen sadaqallahu al-azim». Ибрахим пайгамбар айтты: "Мен асман менен жерди жараткан улуу Раббиме багынган абалда, жүгүнгөн абалда ихлас кылып дитимди койдум. Бүт барын Раббиме тапшырдым. Ушунун өз ибадатым экен." Ал-ибадат каулия. Тил менен жасалчу ибадаттар бар. Тил менен жасалчу ибадат аш-шахадатан ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах. Шахада келтирүү. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху. Тил менен. Ушул ибадат. Албетте жүрөктөн чыгат, бирок муну тил жарыялайт. Сүйлөбөстөн туруп, үн чыкпай, мен жүрөгүмдө ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах дедим десе, ал өтпөй калат. Сиздин дилиңизде, жүрөгүңүздө ла илаха иллаллах бар болгондугу үчүн тилиңизге ла илаха иллаллах жарыя болуп чыгып атат да. Мына ушул тил менен жасалчу ибадат. Кыраатул Кур'ан, Кур'ан окуу. Же котормо китептерди окуунун өзү барактап. Ушул тил менен жасалуучу ибадат, мына ибадаттын түрүнө кирип атат. Мисалы, пайгамбар ад-дуа мухул ибада, ад-дуа хуал ибада. Дуа бул өзү ибадат. Дуа кылып тиленүү бул өзү ибадаттын эң акыркы ширин дайнеги деген. Субханалла. Дуа кылабыз. Дасторкондо дуа кылабыз. Сапарга чыкканда дуа кылабыз. Конок келгенде дуа кылабыз. Намаздан кийин дуа кылабыз. Ооруландан дуа кылабыз. Жамыр жаап атканда дуа кылабыз. Айтор ушулардын бүт баары ибадат болуп эсептелет. Кимдир бирөө дуа кылып атса, ушуну ибадат деп түшүнгүлө. Эгерде Аллах таалап жетет. Эгерде ким мага дуа кылууда текеберденип койсо, мен аны ушунчалык тар жана караңгы жашоого кириптер кылып коем. Тиленүү, сурануу, жалынып жалбарып дуа кылуу бул ибадат. Тил мүчөсү менен бүтө турган ибадат. Ал-амр бил-ма'руф ва-нахю анил-мункар ибада каулия. Амр ма'руф кылуу, жакшы ишке буйруу, жаман иштен тыюунун өзү тил менен жүзөгө аша турган ибадат. Субханалла. Сиз бирөөгө намаз жөнүндө сүйлөп берип атасыз. Ушул ибадат. Сиз даратыңыз барбы, жокпу?
ал эске алынбайт. Сиз кыбланы карайсызбы, карабайсызбы? Ал эске алынбайт. Бир жерде отуруу шарт эмес. Аны жанда бас бара жатып да сүйлөп даамат кыла аласыз. Бир нерсеге чакырасыз, буйруйсуз, бир нерседен тыясыз. Мына ушул тил менен жүзөгө ашып бүтө турган ибадат. Үйдө жөнөкөй эле уулуңузду кагылайын уулум, мына ушул нерсе боло турган нерсе шариатта. А муну жарабайт, таптакыр жараксыз. Муну аткарсак таптакыр болбойт деп айтуунун өзү ибадат. Болгону 1 мүнөт кетет, же 2 мүнөт кетет. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям араңардан кимдир бирөө шарият жактырбаган, Аллах жийиркенген, пайгамбар тыйган жаман бир ишти көрүп калса, бир ишти, жаман ишти бир инсан жасап атат. Ошону көрүп калдыңыз. Көрүп калдыңыз. Алы жетсе деп атат. Өзүнө, динине, ден соолугуна, коомуна зыян тийбей турган болсо, карап көрсүн саресип салып. Анда барып колунан кармап кой. Досум, агам, иним, эже, карындаш, ата, же, эне, апа болбойт ушул деп тыйып кой. Ушул тыйып коюунун өзү ибадат. Эртең ушул ибадатыбыздын дагы соогун алабыз. Эртең ушул ибадатыбыздын дагы бейиши өзүнчө келет бизге. Мисалы мына унада баратасыз. Сиздин алдыңыздагы бир унадан бирөө тамекисинин калдыгын таштады. Же бир кол арчы салфетканы таштады. Жана башка желим идишти таштады. Ошого сигнал берип, барып, айтып, сөкпөй, шуну бекер жасадыңыз деп коюунун өзү ибадат. Фаилам ястати фа билисани менен колу менен токтотууда алы жетпесе, тили менен айтсын. Ибадат ушул. Ушул айтканыңыздын дагы соогун аласыз, айтканыңыздын дагы бейишин аласыз өзүнчө. Намазыңызга өзүнчө, буга өзүнчө бейиш берилет. Фаилам ястати фа бикалби колу менен токтотуп калганга, тили менен айтканга чамасы жетпесе, алы жетпесе, күчү жетпесе, анда жүрөгү менен жек көрсүн ошону. Ушул дагы ибадат өзү, жүрөгү менен жек көр. Мисалы, арак ичип отурушат. Барсаңыз өзүңүзгө зыян. Айткан сөзүңүздү келекелеп жакшы кабыл албайт. Жаман көрсө дегени, жүрөгү менен жаман көрсүн дегени, мисалы, салам бербегиле. Арак ичип жаткандарга ассаламу алейкум, силерге Аллахтын тынчтыгы болсун деп эч качан аларга салам бербегиле деп атат. Şu жүрөгү менен жек көрүп өтүп кетсин. Şu жүрөгү менен жек көрүп өтүүнүн өзү дагы ибадат. Бирок ибадатка киргени менен анын жүрөгүндөгү имандын эң алсыз экенинен кабар берет. Az-zikr. Тил менен бүтүүчү ибадат az-zikr. Зикир кылуу. Зикирдин түрлөрү бар. Аны баарыңыздар билесиздер. Субханаллах, алхамдулиллах, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, Мухаммаду расулуллах, ла хавла ва ла куввата илля биллахил алийил азим, астагфируллах. Жана башка ушундай. Эми түрлөрү бар зикирлердин. Пайгамбарыбыз айтты: "Ала унабиукум би хайри а'маликум ва азкаха инда маликикум ва рафаха фи даражатикум ва хайрун лакум мин инфaqi захаб вал варик." Мен силерге жасап жаткан ишиңердин арасынан эң көрүнүктүү жана мыктысын, Раббиңердин алдына эң таза болуп көрүнгөнүн, кыяматта бейиштеги даражаңарды аябай бийик кылып көтөрө турганын, алтын, бермет, гаухар, күмүштү кайрымдуулук кылгандан да сооптуу бир сооп алып келчү бир ишиңер бар. Ошону дин деп, Кур'ан деп, намыс деп, хижаб деп анча-мынча динге таш ыргыткандарга көкүрөңөрдү тосуп чыккандагы сөзүңөрдөн дагы бийигирээк сооп алып келчү бир ибадат бар. Айтайын ушуну деди. Субханалла, канча нерсени айтты менеки пайгамбарыбыз. Силер жасап жаткан ибадаттардын арасынан эң мыктысы Раббиңерге ушунчалык аруу, таза, тунук көрүнө турганы. Кыяматта бейиштеги даражаңарды өтө мыкты көтөрө турган. Алтын, гаухар, бермет, күмүштү кайрымдуулук кылгандан да мыктыраак сооп алып келе турган бир ибадат бар. Силер жасап эле жүрөсүңөр. Айтайын ушуну деди. Сахабалар: "Айтыңчы я Расул, ошол кайсыл өзү?" Пайгамбар айтты: "Зикруллахи таала." Аллахты зикир кылуу. Субханаллах. 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 Субханаллах деген
Allah'ım men seni arulayman. Allah'ım men seni dаңазалаймын. Allah her bir bendesinin sözüne, niyetine, amalına jaraşa oşol bendesine Allah mamile kıladı. Karan. Subhanallah. Allah men seni arulayman. Müşrikler, munafikler, çala musulmanlar takkan kemçildik sından, sana sın takkanların sınınan, kemçildiginen, ayıplardan seni tazalayman men. Sen андай emessin. Subhanallah, sen arusun. Dese Allah Teala sen meni uşintip alsız canın menen arulap atasın. Men jaratuvchi katары senin günöңdүн бүт барын тазартып аруlayım. Тазартып koyam. Allahu akbar. Allah sen barынан ulusun. Ey bendem, sen meni uşunda alsız canın menen uluulap atasın. A men özümdün kudretim menen men senin kadır barkыңды uluulatıp koyam ara başkalarının алдында. Егер де инсан алхамдулилlah, Allah'ım men sağa мактоо айтам, бардық даңаза, даңқ, атақ, даңқ, мактоо сага гана болсун десе, ей бендем, алсыз жаның менен мени мактап атасың, деңгээлиңе жараша мактап атасың. Мен албетте мактоого татыктуумун дейт Аллах Таала. Мен эми өзүмдүн улуулугума, кудуретиме ант ичип айтам, мен сени sen makтай turgan, el makтай turgan iş jasabasang деле, meyli el makтай turgan işti alarga көрсөтпөй жасап койсоң деле, men ellerдин tiline senin atыңды жазып коям, алар seni tanımay turup maktayт деп атат. Мына зикирдин пайдасы. Ушул til менен жүзөгө ашуучу ибадат. Al-ibadat badaniya. Deni менен жүзөгө ашуучу ибадаттар. Tulku boy deni менен. Бирле til менен эмес. Бардық мүчө кыймыл аракетке кирип жүзөгө ашыра турган ибадат бар. Ал ас-сала, намаз. Биринчи ниет кылабыз, оңдонобуз, кыблага карайбыз, эки колду көтөрөбүз, Аллаху акбар деп кулактын жумшагына тийгизебиз. Кулактагы ибадатка шерик болуп атат, тил ибадатка шерик болуп атат, көз ибадатка шерик болуп атат. Карап. Кол киниктин тушуна келди. Караң, буттар эки аяктарыбызды укмуш жашынакай кылып койдук. Дене бүт баары ибадатта, намаз ибадатын жүзөгө ашыруда бири-бирине шерик. Намаз ушундай ибадат. Бул такбир менен башталып, таслим менен түгөнө турган. Такбир менен башталып, Аллаху акбар деп башталып, таслим, салам менен бүтө турган ибадат. Ушунун өзү мусулмандарды жөндөн жана аларга saat, apta, айлап, жылдап, күндөп, түндөп лекция өтпөй эле, ушуну эле айтса өзү ынтымакка келип кала турган лекция деп атат да. Аллаху акбар деп башталат ибадат. Ассаламу алейкум деп бүтөт. Эмнеге бүтүп атканда дагы Аллаху акбар деп бүтүргөн жокпуз. Сыр эмнеде? Субханаллах, кагылайындар, намаз окугандар, ал бою узун, кыска, аял эркек, арык, аябай толмо, ал ак, кара, бай, кедей дебестен деп атат. Кыбланы карап бир Аллахка сыйынып намаз тургузгандар, Аллаху акбару деп Аллахты улуулагандар, жынысына карабастан, байлык, мансабына карабастан, бир туган болуш керек, кыянат кылбаш керек, ушактабаш керек, анын айыбын ачпаш керек, чачпаш керек. Ошондуктан намаздын аягында ассаламу алейкум, сизге Аллах тараптан Аллахтын тынчтыгын каалаймын. Тынч болуң, мен сизди жамандабаймын. Аллах разылык үчүн жакшы көрөм деген. Намаз инсанды биримдик жана бир туугандыкка Аллаху акбар деген сөз менен тарбиялайт. Намаз бир адам өзү жалгыз намаз окуп атып, сөзсүз түрдө мен мунул мусулман бир тууганым менен чогуу болушум керек экен деген маани алат. Анткени эки колу бар адам бир кол менен Аллаху акбар деп койсо болбойт. Бул деген эки колду көтөрүү, ушул эки кол кандай ынтымак болуп көтөрүлсө, мусулман менен да ынтымакта жаша деген. Эки кол менен тизеге сөйөнүп рүкү кылуу, бул дагы ушу сөйөнүп бири-бириңе, мусулмандар ушу тизеңе өзүң сөйөнгөндөй сөйөнүшүң керек. Эки кол менен таянып саждага барганда, мына эки колго таянып барып атабыз.
Оң қолың сол қолың оң қолыңа мұқтаж болгондой намаздын ичинде. Эми намаздын сыртында жалғыз мұсылман сен, екінші мұсылманға мұқтажсың. Дағы бір мұсылман сенің жардамыңа мұқтаж болып атат. Ынтымаққа келгіле деген түшүнүк та мынеке. Ас-сиям, ораза. Бұл дене менен жүзеге аша турган ибадат. Таң зардан күгүн киргенге чейин жеш, жеп, ичүүдөн, жыныстык катнашууга баруудан жубайы менен. Ушулардын баарынан тыюлуу өзү фарз. Анан анда көзүн, тилин, колун, айтор тулку боюн арамдардан сақтап тыю, уят сөздөрдөн тыю, арамға тиктөөдөн тыюнун өзү ушул ибадат. Субханалла. Кимдир бирөө түшүнбөшү мүмкүн. Ушак сүйлөбөй коюу бул ибадат. Кыяматта ушул ибадатыңыздын сообу таразы басат. Арам тасмаларга тиктебей коюунун өзү ибадат. Дал ушул ибадатыңыздын сообу сизди бейишке жетелеп кирет. Ушул ибадат. Кимдир бирөө муну ибадат деп эсептебеши мүмкүн. Ушак сүйлөбөй коюу үчүн дарат шарт эмес да. Тилиңизди тыйдыңыз, кыбланы караган жоксуз, жатасыз, көмкөрүнчө жатып алдыңыз, койушулар аралашпайын, сүйлөбөй коюн дедиңиз, болду бүттү. Ушул тыйылуу ибадат, ушунун өзүнчө сизге бере турган бейиши бар. Ал-хадж, хажга баруу дагы бул дене менен жүзөгө ашуучу ибадат. Хадж эки нерсени өзүнө камтып алат. Ибада малия ва ибада бадания. Капитал дагы аралаша турган, тулкубой дене дагы кыймылдай турган ибадат ушул хадж. Акчасын да төлөйсүз, анан өзүңүздө барып кыймылдашыңыз керек. Талабул илм, андан кийин илим издөө, бул дене менен кыймылдай турган ибадат. Мисалы мынеке, даватка чыгуу. Даватка чыгуу ушул илим издөө. Жакшы бир инсандардан, устаздардан, жамааттан кимдир бирөөнү амир кылып, андан таалим үйрөнүү. Ушул ибадат. Даватка чыгуу бир канча ибадат. Даватка чыгуу өзүнчө ибадат. Мисалы мына амр маруф бир ибадат. Нахюн анил мункар, жаман иштен тыюу өзүнчө ибадат. Барып эстен чыгып калган сүрөлөрдү кайталоо, жаңыдан сабакты бышыктап алуу өзүнчө ибадат. Ар биринин үйүн тыкылдатуу өзүнчө ибадат. Аллаху акбар. Карабайсызбы кандай сонун ибадат. Ушул дене менен жүзөгө ашуучу ибадат. Ал-ибадат ал-малия. Акча менен жүзөгө аша турган ибадаттар бар. Капитал менен. Бул эмне? Бул аз-зака, зекет. Биз эми азыр Кыргызстанда үшүрүн зекетин бергендер жашыруун, купуя берип коюшат, ашкере бербей, жарыя бербей. Көпчүлүгү түшөнбөгөндүгү үчүн муну жөн эле бериш керек турбайбы, анын милдети да деп, аны ибадат катары эсептебейт, алып атканын. Берип аткан инсан дагы ибадат катары деп эсептеши мүмкүн жарымы. Жарымы жөн эле ошол милдеттүү түрдө беришим керек. Жок, ал ибадат катары. Намаз кандай ибадат болуп сизди бейишке жетелесе, зекет менен үшүр да куд ошондой сизди бейишке жетелеп. Таразада, амал таразасында эң оор салмакка ээ кыла турган сооптуу ибадаттын бири зекет үшүр. Үшүр деген ал сиздин жерге тиккен, эккен көчөт, баг дарактардын мөмөлөрүнөн, гүлдөргө, көктөмгө, тоолорго алып барып койгон бал челектен алынган бал, өзүңүздүн жериңизден орулуп үч чаба турган бедеңизден ар бир түгүнөн 100 түктөн 10 түк мисалы үшүр беришиңиз керек. 1 тоннадан 100 килограмм арпа, будай, картошка, сабиз, пияз, чеснок, дарбыз, коон жана башка нерселерди үшүрдү кылып чыгарыш керек. Ушул ибада. Ушуну ибадат дейт. Ушул кулчулук. Кыбланы карап туруп берүү шарт эмес. Дарат алып алып туруп берүү шарт эмес. Азан айтып анан берүү шарт эмес. Икамат айтып берүү шарт эмес да буга. Болгону ниет кыласыз. Аллахым, мен ушуну, мына шуну. Сенин ыраазыңды табуу максатта муктаж адамдарга ушу зекетимди берүүнү ниет кылдым дейсиз, бересиз, ибада. Көпчүлүгү үшүрүн бербейт. Өзүмдүн огородум болсо, өзүм урук алсам, өзүм тексем, өзүм чапсам, өзүм суугарып, анан эң аягында жыйнап алсам, буга эмнеге беришим керек дейт да. Аллах Таала айттыбы?
аткарышыбыз керек. Аллах тыйдыбы? Тыйылышыбыз керек. Биздин огородто, биз тигип койгон жаңгакта, алмада, грушада жана башка нерселердин бүт баарында жетим менен жесир, кедей менен жакырдын укугу бар. Ал эреккен эмес, алар таптакыр тааныбайбыз, бирок биз түшүмдү жыйнап алгандан кийин 2 тонна болсо 200 килограмм үшүрүн беришибиз шарт жана милдеттүү. Садакатул мал, малдын мисалы зекети, акчанын зекети. Үйдөгү кара капчыктагы 136 000 сомуңуз болсо, ошонун 40тан 1-ин зекетке берүү фарз. 40 коюңуздун 1 коюн, 30 уйдан торпок музо берилет. Кой эчки аралашып 40 болсо дагы 1 кой зекетке берилет. Ушулардын бүт бардыгы ибадат болуп эсептелет. Андан кийин садака. Бул ыктыярдуу түрдө чыгарыла турган кайрымдуулук. Мисалы мына мечиттин алдына келип, жума күндөрү суранып атышат, ууруга деп атат, нанга деп атат, чайга деп атат. Жол чаракта машина менен бара жатат, унаа менен бара жатканыңызда жол чаракта күтүп алып атышат. Аларга 5-10 сом берип коюунун өзү акча менен жүзөгө аша турган ибадат. Бергениңизде мен ибадат кылдым деп эсептей бериң. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Ман анфаqa nafaqatan fi sabilillah kutibat lahu 700 ضعف." Ким Аллах жолунда ошол тиленген адам муктаж болгон бир нерсени кайрымдуулук кылса. Мисалы бирөө 10 сом сурап келди, 20 сом сурап келди, берди. Берсе, Аллах берген 10 сомун 700 барабарга чейин көбөйтүп кабыл алат. Сиз өзү 10 сом эле бердиңиз. Бирок Аллах аны 10 деп айтпайт. 700 барабар көбөйтүп туруп, анан периштелерине жаздыртат. Эртең Аллах Таала сизге мунул кайрымдуулуктарыңдын сообу деп периштелерге аштырганда сиз өзүңүз таң каласыз, биз өзүбүз таң калабыз. Я Раб, мен өзү өмүрүмдө мындай кайрымдуулук берген эмес элем дейбиз да. Раббибиз айтат: "Сен алсыз жаның менен өзүңө керек болуп турса дагы, өзүңдөн көрө ошону ыктыяр көрүп, ошону жогору коюп бергендиң үчүн мен сенин 10 сомуңду 700 барабар көбөйтүп туруп кабыл алдым сенин пайдаңа." Аллаху акбар. Мына ибадат кандай? Жөн эле үйдө отурасыз. Жөн эле үйдө отурасыз. Келинчеңиздин оозуна бир нан, бир сындырым нанды салып, бир кашык тамак салып койсо, ошол эле ибадат. 10 кашык салсаң 10 ибадат. 20 кашык салсаң 20 ибадат. Бирок кээ бирлер бир кесени ичирип туруп, эртеси 10 кесе кылып чыгарып алат. Чын өмүр бою чыгарып алат. Өткөндө жедирбедим беле деп өлгөнгө чейин айтышы мүмкүн. Чын. Көрдүңүзбү? Жөнөкөй эле нерсе ушул ибадат. Мисалы пайгамбар: "Табассумука фи вajhi akhika laka sadaqa." Мусулмандын жүзүнө жылмайып тиктөөнүн өзү садака, ибадат. Ушунун дагы соогун алабыз, ушунун дагы бейишин алабыз. Эң аягында an-nafaqatu 'ala al-ahl. Үй бүлөгө кам көрүү, үй бүлөгө кайрымдуулук кылуу, мезгил менен алардын көңүлүн көтөрүп туруу. Сейилдеп гүл бакчага баруу, паркка. Эми үйдө күнөөлгө тамак берип атабыз, кийинтирип атабыз. Ал өзүнчө көңүлүн көтөрүп, өзүнчө кайрымдуулук, садака жана ибадат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Ва динарун анфaqtahu 'ala ahlik a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu 'ala ahlik." Субханаллах. Аялыңа, уул кызыңызга, жубайыңызга, уулуңузга, кызыңызга, атаңызга, апаңызга, ага эне же карындашыңызга берген кайрымдуулугуңуз сиз чыгарган кайрымдуулуктардын ичинен эң сообу көп ушул деп атат. Аллаху акбар. Аллах Таалам ушундай үй бүлөңүзгө кылган кайрымдуулугуңуздун соопторун эселентип жазсын. Жылмаюу садака экенин унутпаң. Бүгүн бир, жумадан кийин бир жылмайып, же SMS кат жазың, же үйгө барганда бир жылмайып коюң. Бул ибадат экенин жубайыңызга түшүндүрүп коюң. Аяттарга садакаллахул азим, хадиске садака расулухул карим. Амин. Аллахумма иннака афуун карим. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم برحمتك يا أرحم. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.